ошо Бишкектеги эле Северлов району же Санбүбө же ошо Бишкек шаарынын тургуну буга чейин ошол баласын бала бакчага кезекке койгон, бирок койгону менен деле ошол 408-орун менен кирип, азыр 403 турам дейсизби? Канча учурдан бери? Биринчи 30 башынан баштап немеге турганмын, 938 болгон. Андан жылбай мэрияга кайрылдым, министрликке кайрылдым. Жакыныраак алыңыз. Такыр бардыгы эле пандемияда жылбайт деп жооп бербей неме кат жүзүндө эле жооп беришти. Андан кийин мен министрликтен кийин немеге акимиятка кайрылдым. Асел Сыдыковага кайрылдым. Ал деген аябай узак экен. 12-садикке которулуңуз деп электрондук очерктуму 12-садикке которду. Директор менен сүйлөштү. Мен деген шартымды айттым. Мен ушундай муктажмын, 2 небереми тезирээк алыңыз, очерк күтө албай атам депчи. Десем макул деди. Директорго чалса макул, келсин кабыл алам деди. Кайсы документтер деди. Документтерин жазып берди, бардыгын дайындап алып келсем, 63-чү справка ак баракка жазылып калыптыр. Ушуну сары баракка жазып келесиң. Жакыныраак. Ошентип мени кайта жөнөттү. Аны жазып келсем, медсестрам опускада эми мен айттым, ошону алып келсем эле аласызбы десем, макул деди. Аны алып келсем, медсестрам опускада ошол келсин, анан алам. Мен билбейм, балдарыңын бул медицинаны түшүнбөйм деди. Макул качан келет десем, июлда келет деди. Июлда келсем, мен эми июлда кабыл ала албайм. Мен августта немеге кетем. Отпускага. 1-сентябрда кел деди. 1-сентябрда бир эмес, 2-сентябрда келсем, садиктин ичине киргизбейт. Кароолчусу киргизип койсо, жетим баладай жекирип, аябай урушту. Экинчи күнү келсем, киргизбей койду. Кайта Асел Сыдыковага барсам, чалды эле киргизди. Неге ал жака барасыз дейт. Анан коронавирусту жетелеп келе жаткандай кыйкырдыңыз, киргизбей койду тиги кароол киши десем, анан макул деп кабыл алды. Ошентип шылтоолоп албай койду. Экисинде келсем, өзү чыкпай койду. Дагы опускада октябрга чейин деп. Анан ордуна бирөө барып кабыл алабы десем, албайм, ала албайбыз деп койду. Сиз башка райондорго кезекке турганга аракет кылып көрдүңүзбү? Мейли, алар сөз ээрчитип, сааккага сары болуп калыптыр, сарыны көк болуп калыптыр деген бир шылтоолорун айтышты. Башта мен 1-май районунда Кыргызскаяда бир садик бар экен, ага барсам, биз деген ушул гана районду неме кылабыз, өзүңөрдүн районуңарда гана алгыла деп, ал жак албай койгон. Кечиресиз, сөзгө алдым. Ушул жерден. Мисалы, бул жак айтып жатат, өзүңөрдүн гана райондон алабыз деди депчи. Сиз жана жогоруда айтып өттүңүз эле, кайсыл жакта ыңгайлуу болсо, жумуш шарты кайсыл жакка дал келсе, ошол жакка кезекке туруп, ошол жактагы бала бакчага өтсө болот деп. Бул мындай болуп атат. Чүмөстүк болуп. Ата-энелердин де маалыматтын жетишсиздигинен болуп атат. Азыр сиздин укугуңуз бар, каалаган жерде, каалаган бала бакчага коюп, өз кезегиңиз келгенде кире аласыз. Бала бакчада бош орун болгон жерде эркин кире аласыз. Сиздер ушундай жакшы айтасыздар. Бирок ар бир баланын үстүнөн 10 миңден алып, очерктин жылдырып коет экен. Ошол эле садиктин эмеси, директору. Мына, маалыматтын жетишсиздиги ушул. Жок, эми мен ушуну жетекчиликке кайрылсам, жетекчилик өзү айтты. Мен президентке кат жаздым. Мен министрге кат жаздым, билим берүү министрине. Жетекчилик тактай кетиңиз, тагыраак айтып кетиңиз, кайсы жетекчилик? Билим берүү министрлигине кат жазган. Кат жаздым. Мен барып кирейин десем, киргизбейт. Кире албай койдум. Кат жазыңыз дейт. Кат жазам. Жооп келет. Президентке кирейин десем киргизбейт. Мариповго кирейин десем киргизбейт. Мен ошолорго бүт кат жаздым. Бар жогунан кат келет. Асел Сыдыкова айтты. Президент чечтиби деди. Катың мына менде турат, мен чечем деди. Сиздин балдарыңызды деди, директор коркуп албай атат деди. Сиз азыр ошол жак өрттөн атса дагы арыз жазбайм деп айтыңыз, балдарыңызды эртең садикке алат деди. Мен айттым, мыйзамдуу турда иштесе мен жазбаймын. Майларын магазиндерге өткөзүп коюп, бозоргон сууга каша бышырып берсе мен жазам. Менин эмне үчүн садиктин ичине киргизбейт? Эмне үчүн балдарым эмне ичип, эмне жеп атканын көрүшүм керек. Сиз ошондой фактты көрдүңүзбү?
Көрдüm да. Микрофон Мени бийик киргизбей атпайбы? Жок, киргизбегенде эмес. Сиз ошол фактыны ошол бала бакчадан көрдүңүзбү? Силер факт издей бересиңер. Фактын көргөзбөйт да бизгечи. Биз ошо элдин арасынан угуп факты көрбөгөндөн кийин бирөөнү айтпай туруп күнөөлөгөн өтө туура эмес. Анткени биз эгерде ошондой факт аныкталса, майын магазинге алып барып сатса, ал директор бул балдардын акысын жеп атат.